Саламатсыздар, мына Торкен тургундары. Бизде мына Токтогул районунда жок чоң эмебиз бар. Мини футболдун аянтчабыз. Мына ошо Торкендин жаштарына да рахмат. Жыл менен 30 000 сомдон акча чогултуп, өз күчтөрүбүз менен мына Токтогул районунда жок үстү крытый поля салып алышты. Буга биз Тезекбаев Жолдубай аке дегендер ошо жаштар чуркап 2 миллион 600 000 сом бөлдүргөнбүз, бирок бир себептерден 1,5 миллион эле бөлүнүп калды. Анан жыл 30 000ден чыгарып 2 миллион сомдон ашык кылышып, жаштар өздөрү эле өз колдору менен куруп алышты да, тендир пендирге бербей. Ушундай жакшы иштер болуп атты. Бул жерге дагы эски котельныйыбыз бар болчу. Аны бузулуп калгандан үстүн сыйрып, аны деле ошо жаштар үстүн бирөөлөрү сыйрып берди, бирөөлөр жаап берди. Бирөө өзү эшигин алып берди, бирөө өзү терезесин алып берди. Ошентип 92-жылкы балдар 2 мат алып берди. Азыр ошол жерден бизде 3 спортсмен бала ар кайсы жака барып жүрүп, биринчи, экинчини алат. 3 балабыз спорт школго без экзамен өттү. Ошо болсо да биздин кичине ийгиликтер. Мен Тилекматов Ноокатбек, ушу Торкен айыл өкмөтүндө машыктыруучу болуп иштейм. Ушу зал ачылгандан баштап иштеп келатам. Кудайга шүгүр. Биздин балдардан ушу Бишкектеги жана спорт интернатка балдар 7-классты бүткөндөн кийин барып ошол жерде экзаменден өтүп окуп атышат. Ушул залдын чын айтканда биз аябай көп жылдан бери күтүп жүргөнбүз. Ушу зал качан болот, зал Торкенде жаштар дайыма эле ушу машыгсак болот эле спорт менен деп. Анан бир убак келди, Андрюш ушу залдын немеси болду, себепкер чын айтканда. Андрюштун мээнети аябай чоң, себеби Андрюш уюштуруп, анан кийин берде дагы жаш балдар бар, жаштар уюмунан. Ошо балдар ашар методу менен салынганда бул залчы. Эми баягы өз зал кичинекей болгону менен мындай жакшы да баардыгы. 92-жылкы балдар бул ковёрду алып беришти, иши кылып, зал полностью балдардын, жаштардын эмгеги менен бүткөн. Бу жерде Нурчиктин эмгеги да чоң, Нурчик деген баланын. Себеби ошол өзү ушу бригадир болуп, бүт шыбагын, баардыгын иши кылып, залдын баардыгын кургандар ошолор да. Ошолордун мээнети менен бүткөн. Мен Андрюш деп атам. Андрюш деп биз баягы кичинекейинен баягы Торкенде эркелетип койгон аты, негизи Табалдиев Айдарбек. Ушунун мээнети аябай чоң. Себеби эң депутат болуп турганда ушул залды уюштуруп, өзү көп эмгек кылды Торкенде, чын айтканда. Элдин баардыгы эле билебиз. Көп нерселерди. Биз дагы эки жакка выездке соревнованияга баратканда акча жетишпесе, акча да берип турчу. Бишкекке барганда да тосуп алып, акча берип, балдарга ушундай көмөк кылчу да. Аябай ыраазыбыз. Жана депутаттардын баардыгы ушул Андрюштай болсо, бизге аябай чоң эле салым болмок. Бизде таланттуу балдар көп Торкенде. Ушу эми дагы күтүп атабыз. Чоңураак зал болуп калса, машыга турган балдардын ушу эмелери, ойлору ошондой да. Чоң зал болсо Торкен айыл өкмөтүнө көп балдар машыгат эле да, кичине таарыраак болуп атат. Бирок ушуга дагы шүгүр. Ушундай эле таза сууларды чыгарып атышат өз күчтөрү менен эл. Араптардан бир инилерибиз ал бөлдүрүп келип, ал өзүнчө баш жагын чыгарып, биз спец фонддон бөлдүрүп келип, азыр айылдагылар таза суу ичип калышты. Биз ошо депутат болгондо шлангыларын бөлдүрүп берип аттык да. Калганын эл, жаштар өздөрү бири союшун чыгарып, бири кетмен күрөгүн алып берип эле ушинтип эле казып куруп келатышат. Элге рахмат, эл бүт эле өзү кылып келат. Мамлекеттен кичине эле жардам болсо, калган эл өзү эле кылып алат. Андрюш биздин айылда мына авторитеттүү эле бала, мына депутат болуп иштеди, карапайым элге жакшы.
Көп эле пандемия убагында элге жардам берди. Азыр деле иштеп атат деп угуп атам мен үйдө отуруп. Муногу жаш балдар менен иштешет жардам берип. Бу баланын жардамы аябай көп. Ушундай балдар чыкса деп эле ойлойм мен. Депутат болбосо деле балдарды чогултуп алып, мындай акыйкат сөзүн айта берсин элге. Пандемия убагында продукту ташыганын көрүп жүрдүм мына көчөдөн. Көп эле элдер айтат, Андрюш жардам берип атат деп. Мага деле балам ооруганда жардам берген мына көзү турат. Анын баары мынакей жакшы мына ден соолугун сурап турат балдарым. Ушу жакшы сөзүн айтып, ишине ийгилик болсун, өзүнүн ден соолугу жакшы болсун, депутат болбой калдым дебей, ушу жакшы болуп элиш деп элдин арасында жүрө берсин. Мен аты жөнүм Токоев Улан Тынымбекович, ушу 2010 жылдан бери ушул айыл өкмөтүндө башчынын орун басары болуп иштеп келе жатам. Мен Табалдиев Айдарбекти мурдатан мектепте чогуу окуган катары жакшы билем, бирок депутат болуп иштеп аткандан бери жакындан иштешип жакшы тааныйм да. Ошол иш аркылуу экөөбүзгө көбүнчө мурда пикир келишпестиктер болуп кетчи. Анан экөөбүз мындай жөнөкөй жакынчылыкчы мындай немебиз жок. Мен өзү Айдарбек боюнча калыстык гана сөзүндө айтканда Айдарбек айылга көптөгөн жардамдарды берди. Мисалы үчүн айтып кетсек, мына конторго чыга бериш, мына лестницадан баштап мектептеги жанагы күрөшүүчү залдарды ошону ремонт кылууда, жаштарды уюштуруп, акча марафон кылып, акча чогултуп, ушундай иштерди, иш-чараларды өткөрүп, көптөгөн жардамдарды берет. Мына айылдагы көчөлөрдү тегиздеттирип, ушинтип иштерди кылчу. Бул депутатка чейин эле мурда депутат болгонго чейин деле кылчу. Анан эки чакырылыш депутат болуп эмгек кылды. Ошол эки чакырылышта тең ушу Айдарбекти жаштар бир добуштан колдоп, алдыңкы добуш менен ошо депутат болуп келди. Айылдык кеңешке, Абдусерикулов айылдык кеңешине. Мурдагы жылы 2020-жылы пандемия учурунда азык-түлүк жагынан, азык-түлүк аябай асмандын башын чапчып кымбат болуп атканда, булар бааны кармашып, азык-түлүктү Бишкектен ошо өз баасына алып келип, бир болгону жанагы машиненин чыгымын гана кошушуп, арзан баада азык-түлүк, уун, жана продуктылардын баарын арзан таркатышты. Андан сырткары жанагы антисептик, жанагы медициналык каражаттар, маска, жанагы хлор дегендей, ушуга окшогон медициналык каражаттардын баарын ошол өзүнүн каражатынанбы ошо уюштуруп иши кылып, ошол жагынан бизди көп камсыз кылды. Айылда ошол биз ошол жанагы таркатып, ошол мезгилде ошол кичине оорудан бир аз болсо дагы мындай сактануунун жолдорун кылдык. Мына жанагы эмелерди көчөдөгү жанагы кум таш төгүп, көчөлөрдү жанагындай тозуп, жылжылым менен кайтарууда дагы ошондо дагы жардамдарын берип, мына Шамчыкал балдар бакчасына дагы ошо көп жардамдарын берип жүрөт. Мына Шамчыкалдын жетекчиси дагы ушу Андрюш биягынан жардам берип, тиягынан жардам берип деп, ошо мурдакы жетекчиси айтып, көп ошол Андрюшту мактап калчу да. Ошол көп эле атай берсе, мунун кылган эмгектери чынында көп, калыстык үчүн айтканда.